Бул жолу Жети Дубандын сакалдуу жарандары бириккен коом Ысык көлдө кезигишти. Коноктор улуттук наркты сактап, элибиздин тарыхын даңызалап, улуттар аралык достук мамилени чыңдап, үй бүлөлүк баалуулуктарды бекемдешибиз керек деген оомоктуу ойлорун ортого салышты. Адамдын баалуулугу, руханий баалуулугу жөнүндө сөз болуп атат. Азыр баалуулуктун эки түрү бар да. Материалдык баалуулук жана руханий баалуулук. Руханий баалуулугубуз азыр унутта калган. Жан дүйнө байлыгыбыз. Жан дүйнө байлыгыбызга эмне кирет? Бул аң сезим, дүйнө тааныбыз. Адамда эки мүнөз болот. Аны Манас атабыз айтып кеткен. Айкөл, камкор. Азыр биз көбүнчөсү камкор эме менен, руханий байлык менен жасайбыз. Айкөлдүк болсо уктап турат. Себеби камкордук көбүнчөсү бул көрүп, угуп, сырткы дүйнөгө таянган аң сезим. Ынтымак жүрүм-турум сабактарын уюштурган Нарктуу аксакалдар ордосу Жети облусту бир канча жолу кыдырышты. Алардын максаттары жаштарды үлгүлүү жүрүм-турумга, терең билим алууга үндө. Өлкөдө Нарктуу аксакалдар ордосу 2022 жылдан бери иш алып барат. Жаштарга өзүбүз үлгү болуп, болоку коррупцияга, бузукулукка, болоку туура эмес ушундай жетекчилердин сот прокуратура жардамы ар бир жерде закон бузуулар укукту элден талап кылат, бирок укугу жок. Укукту өздөрүндө ушундай нерселердин баарын биз чыдабай кетип баратабыз да. Укукту эл укугу бар. Бул биринчиден. Эл мамлекеттин ээси дейт. Нарк бийик дейт. Өлкөдө 7 миллиондон ашык калк болсо, алардын 700 миңден ашыгы улуу муундун өкүлдөрү. Учурда Кыргызстанда аксакалдардан турган бир канча уюмдар иш алып барат. Алар кыргыз элин ынтымакка үндөп, келечекке жол көргөзүүгө кызыктар. Жазгүл Сатаева, Илич Касейинов, Ысык көл жаңылыктары.